10 bölüm. Жакшылыкка шашылуунун, ага умтулуунун олуттуу жана туруктуу болуусуна үндөөнүн зарылдыгы тууралуу. Аллах Таала мындай деген: Жакшылыкта жарышкыла. Бакара сүрөсү 148-аят. Жакшылыкта деген сөзгө түшүндүрмө: жакшылык иштерде, жакшы амалдарды кылууда бири-бириңерден озуп кетүү максатында жарышкыла деген маани. Алла Таала жанада мындай деген: Эгеңердин кечиримине таквалар үчүн даярдалган кенендиги асман менен жердей болгон бейишке умтулгула. Али Имран сүрөсү 133-аят. 87-хадис. Абу Хурайра, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт: Таквалык иштерди аткарууга шашылгыла. Анткени түндүн караңгылыгындай болуп каптап, адамдар эртең менен мусулман, кечинде капыр, кечинде мусулман, ал эми эртең менен динин дүйнө жыргалдарына сатып жиберүүчү капыр болгон сыноо мезгилдерди сөзсүз келет. Маалымат булагы Муслим. Адамдар эртең менен мусулман, кечинде капыр дегенге түшүндүрмө. Бул жерде же толук капырлык тууралуу, же Аллахка шүгүрсүздүк кылуунун ар кандай көрүнүштөрү жөнүндө сөз болууда. 88-хадис. Абу Сирва Ухба бин Харистин, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дегени кабардалат: Бир жолу Мединада мен таслим сөзү айтылгандан кийин дароо ордунан туруп, адамдардын саптары аркылуу өтүп, аялдарынын бирөөсүнүн бөлмөсүнө шашыла жөнөгөн Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын артында туруп, асыр намазын окугам. Аны мындай шашылгандан улам адамдар дагы сестене түшүштү. Ал бир аз убакыттан кийин аларга чыгып, сахабаларга чыгып деген мааниде. Өзүнүн шашылганына таң калып турушканын көрдү дагы мындай деди: Мен бизде алтын бар экенин эстеп, ал мындан ары көңүлүмдү алагды кылбас үчүн тез таратууга буйрук берип келдим. Маалымат булагы Аль-Бухари. Ушул хадистин башка версиясында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегени кабардалат: Мен үйдө садаканын бир бөлүгү болгон алтынды таштаган болчумун, бирок аны мындан ары калтыргым келген жок. Бул жерде ыктыярдуу түрдө берилүүчү садака тууралуу эмес, кедейлердин пайдасына милдеттүү түрдө берилүүчү зекет жөнүндө кеп болууда. Хадистерде зекет көбүнчө садака деп аталат. 89-хадис. Жабирдин, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дегени кабардалат: Ухудтагы согуш учурунда бир адам Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деп сурады: Мага айтыңызчы, эгер мени өлтүрүшсө, мен кайда барып калам? Ал айтты: Бейишке. Ошондо тигил киши колунда кармап турган курманы ыргытып жиберип, согушка бойуруп, курман болгонго чейин согушту. Маалымат булагы Аль-Бухари, Муслим. Бул хадистеги Ухуд согушу учурунда дегенге түшүндүрмө. Ухуд Мединадан түндүккө карай 5 километр аралыкта жайгашкан тоо. Ал жерде 625-жылы 23-мартта мусулмандар меккелик мушриктер менен согушуп, мусулмандар мушриктерден жеңилген. Ошол согушта сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы жарадар болгон. Түшүндүрмөнүн аягы. 90-хадис. Абу Хурайранын, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дегени кабардалат: Бир адам Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келип мындай деп сурады: О Аллахтын элчиси, кайсыл садака үчүн эң зор сыйлык берилет? Ал жооп берди: Ден соолугуң чың жана зыкымданып, кедейликтен коркуп, бай болууну үмүт кылып турган кезде берген садакаң үчүн. Ошондуктан аны ажалың жетип, баланчага мынча, бастанчага момунча деп айтаар кезиңе чейин кечиктирбегин. Анткени ансыз деле ал учурда алар ошолорго таандык болот. Ошолорго таандык болот дегенге түшүндүрмө. Өлүм төшөгүндө жаткан адамдын мүлкү тууралуу айтылууда. Маркумдан калган мүлктөрдү адилеттүү бөлүштүрүүнүн жоболору шариятта так белгиленип коюлган. Ошондуктан үй бүлөнүн ар бир мүчөсү өз-өзүнө тиешелүү белгилүү бир үлүштөргө ээ. Өлүм төшөгүндө жаткан кезде адам кимге эмне тиери тууралуу керез калтырбаса дагы, баары бир алар шарият көрсөткөндөй адилеттүү бөлүштүрүлөт жана андан кийин ал бөлүштүрүлүп коюлган үлүштөргө ээлик кылууга керез калтыруучунун акысы дагы жок болуп калат. Түшүндүрмөнүн аягы. 91-хадис. Анастын, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дегени кабардалат: Ухудтагы согуш учурунда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кылычты колуна алып туруп мындай деп сурады: Кана, муну менден ким алат? Ага баары кол созуп жөнөп калышты. Мен. Ошондо ал сурады: Ким муну менден талап кылынгандай шерт менен алат? Түшүндүрмө. Башкача айтканда, же жеңишке жеткенге, же шахид болгонго чейин согушуу үчүн талап кылынгандай шерт менен алат деген мааниде. Ошондо адамдар эки анжы болуп туруп калышты. А Абу Дуджана болсо, Аллах андан ыраазы болсун,
мен аны талап кылынгандай алам деп кылычты алып, аны менен мушриктердин баштарын кыйып кирди. Маалымат булагы Муслим. 92 хадис. Az Зубайр бин Адинин Аллах андан разы болсун мындай дегени кабардалат. Өз учурунда биз Анас бин Маликке Аллах андан разы болсун келип, ага Хаджаждын үстүнөн арыздандык эле ал мындай деди. Ушул жерде Хаджаж дегенге түшүндүрмө. Ал-Хаджаж ибн Юсуф ас-Сакафи Умейят халифатынын халифи Абдал Малик бин Марвананын оболу Хижаздагы, анан Ирактагы акими. Түшүндүрмөнүн аягы. Өз учурунда биз Анас бин Маликке Аллах андан разы болсун келип, ага Хаджаждын үстүнөн арыздандык эле ал мындай деди. Сабыр кылгыла, анткени кандай гана доор болбосун сөзсүз, анын артынан андан дагы начар мезгилдер келип, силер өз эгеңерге жолукканга чейин доорлор биринен бири ашкан зулум болуп бара берет. Муну мен силердин пайгамбарыңар саллаллаху алейхи вассаламдан уккамын. Маалымат булагы Аль-Бухари. 93 хадис. Абу Хурайра Аллах андан разы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт. 7 баленин бири келгенге чейин такыбалык амалдарды көп аткарып калгыла. Болбосо, биринчиси силерге баарын унутууга мажбур кылган жакырлыкты, же экинчиси бузуку кылуучу байлыкты, же үчүнчүсү шалдыраткан ооруну, башкача айтканда денени жана акылды алсыраткан ооруну деген мааниде, же төртүнчү капилет келчү өлүмдү, же бешинчи сөзүңөрдү тантык кылган алжыган каарылыкты, же алтынчы күтүлгөн жамандыктардын эң жаманы болгон Даджалды, же жетинчи андан дагы ачуу, андан дагы катуу кыямат күнүн күтүп жатасыңарбы? Бул хадисти Ат-Тирмизи келтирип, жакшы хадис деп атаган. 94 хадис. Абу Хурайра Аллах андан разы болсун, Хайбар күнү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт. Хайбар күнү дегенге түшүндүрмө. Хайбар Мединанын түндүгүндөгү көк жайык, оазис. Ал жерде жашаган иудейлерге каршы 628 жылы согуштук жүрүш уюштурулган. Түшүндүрмөнүн аягы. Абу Хурайра Аллах андан разы болсун, Хайбар күнү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт. Мен бул желекти Аллахты жана анын элчисин сүйгөн адамга сөзсүз тапшырам. Жана Аллах ал аркылуу исламга жеңиш тартуулайт. Ушул эле окуя тууралуу Умар Аллах андан разы болсун мындай деп айтат. Бир гана ошол күндү эсепке албаганда мен эч качан армияны башкарууга умтулган эмесмин. Ал жолу мени желекти алууга чакырышат деп үмүт кылып умтулдум эле. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзүнө Али бин Абу Талибти Аллах андан разы болсун чакырып, желекти ага тапшырып мындай деди. Бар, сага Аллах жеңиш жибергенге чейин кыл чайбастан, эч нерсеге көңүл бурбастан согуш. Ал жолу мени желекти алууга чакырышат деп үмүт кылып умтулдум эле дегенге түшүндүрмө. Башкача айтканда, Умар Аллах андан разы болсун армияны башкарууга эмес, элдин арасынан Аллахты жана анын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды сүйгөн адам катары тандалып алынууга ниет кылып умтулганы туурасында сөз болууда. Түшүндүрмөнүн аягы. Бар, сага Аллах жеңиш жибергенге чейин кыл чайбастан, эч нерсеге көңүл бурбастан согуш. Ошентип Али бир аз барган соң токтоду да артына кыл чайбастан туруп мынтип кыйкырды. Мындайча айтканда, Али Аллах андан разы болсун өзүнө айтылган буйрукту дал ошондой аткарган. О Аллахтын элчиси, мен бул адамдар менен эмне максатта согушайын? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Алар Аллахтан башка Кудай жок экендигине жана Мухаммад анын элчиси экендигине күбөгө өтмөйүнчө согуша бер. А эгер алар ошондой кылыша турган болсо, анда алар ошону менен өз өмүрлөрүн жана мүлктөрүн ислам укугу боюнча акылуу түрдө коргоп калышат. А калп айтышкан болсо, анда алардан суракты Аллах өзү алат. Маалымат булагы Муслим. Мүлктөрүн ислам укугу боюнча акылуу түрдө коргоп калышат дегенге түшүндүрмө. Шариятта ислам жоболорун бузбаган мусулмандын жанына жана мал мүлкүнө кол тийбестик камсыз кылып кепилденет. Акысыз жерден адамды өлтүргөн үчүн өч алуу максатында жана шариятта көрсөтүлгөн башка учурларда гана мусулмандын жанын кыюуга болот. Ал эми анын мүлкүн тартып алуу бул эгер ал кедейлердин, мусулмандардын жана башка жардамга муктаж категориялардын пайдасына зекетти төлөбөгөн болсо гана мүмкүн. Түшүндүрмөнүн аягы. Калп айтышкан болсо, анда алардан суракты Аллах
өзү алат дегенге түшүндүрмө. Башкача айтканда, ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп ачык айткан ар бир адам шарият талап кылган сырткы талапты аткарган болуп эсептелет. Ал эми анын дилиндеги иманы, якыйны, ихласы, чыныгы ниети сыяктуу нерселери тууралуу аны суракка алууга бир гана Аллах Таала аклуу. Алардан суракты Аллах Таала өзү алат. Буга дагы түшүндүрмө. Тагыраак айтканда, эгерде алар бул эки шахатат келмесин чын жүрөктөн айтыша турган болсо, анда бул аларга эки дүйнөдө бактылуулук алып келет. А эгер андай болбосо, анда алар тозокко түшүүчү мунафыктардан болуп калышат. Ал эми адамдын чыныгы ниети тууралуу өз өкүмүн Аллах кыямат күнү чыгарат. Түшүндүрмөнүн аягы. Жогорудагы хадистин маалымат булагы Муслим